көрүп атасыздар, коомчулукта ажырашуу көбөйүп атат. Имам эместер эле башка нике кыйып коюп аткандар бар. Өзүбүздүн имамдарыбызды да биринчи да сактайлы, мыйзам боюнча карап туруп. Экинчиден элибизге, үммөткө мына ал жердеги азыр айтылган баардыгы өтө Кудай кааласа пайдалуу деп ойлойбуз. Баш кошкондорго дагы, ата-энелерине дагы, биздеги дин кызматкерлерине аберине дагы пайдалуу. Баардыгын жакшынакай каттап, сонун кылып, мына бизде чет мамлекеттерде бизде го эми мына азыр качан эгемендүүлүккө мына 30 жылга кетип атабыз эми. Мына Египет, Саудия, Турция, Пакистан жана башка буларда мазмун шарай бар өзүнчө. Атайы нике кыйганга алар эме алат, укук алат, уруксат алат. Окуп, алардын ошо өздөрүнүн сотунан атайы мына ушу гана нике кыят деп башкалардын кыйганы өтпөйт. Ошолордо эртеге азыркы айткандай нан нафака маселеси бар, мурас маселеси бар. Бала чакасы менен көчөдө калып кетпеш керек. Кээде эркек айнып калат, кээде эркек өлүп калат, кээде аял айнып калат, кээде аял өлүп калат. Ар кандай маселелер болуп калат. Ошолордун баардыгына тактап, шариятыбыз бекер буну эме кылган эмес. Эми ооз экеле тилде калып калбасын деп, мына так болуп азыр ким бойлап ушундай заман болуп калды, жазылган калат экен да. Чын айткандачы. Көрүп атпайбызбы? Жөн эле видеодон көрсөткөндөн кийин анан мойнуна алып туруп, азыр адамдар ушунчалык неме болуп калды, иман алсыраганда жалгандан кайтпай калды. Мен жок талак берген эмесмин деши мүмкүн. Же болбосо бул мен балам эмес деши мүмкүн. Бул менин аялым эмес деши мүмкүн. Же болбосо дагы бир аялдын тарабынан болушу мүмкүн. Жөндөн жөн эле биз мына бул тактоо үчүн болуп атат да, тактоо үчүн. Кээде ушундай бир жакшы билип билбестен ажыратып бериши мүмкүн. Ажыратканга кээде зулумдук чеккен аял, аны кайра эле биз мажбурлап коюшубуз мүмкүн. Алланын алдында да күнөөкөр болуп калбайлы. Демек, бул өтө маанилүү. Маани беришибиз керек. Азыркы айткандай мажбур иретинде эмес, ыктыярдуу болгону менен мына ишке ашырып алсак, баардыгыбыз Кудай кааласа эртеге Кыргызстанда бир 6,5 миллион калк бар экен. Биз жыл сайын билип турабыз. Кудайга шүгүр, мынанча баш кошуп жашап атышат, мынча көбөйүп атат, имандуулардын саны көбөйүп атат. Мына нике менен зына бул зынага бөгөт кое турган нерсе. Экинчиден укуктарды эркек дагы, аялы дагы өзүнүн шарияттагы укугу кандай, милдеттери кандай. Канткенде бир бактылуу үй бүлө түзөт. Айтып атпайбы? Бактылуу үй бүлөнү түзүү, үй бүлөнү сактоо, ал дагы бирөөнүн кызы. Бул дагы бир ашты зулумдук кылбайлы. Ушулардын баардыгына өтө жакшы неме кылынган. Бул көп жыл, канча бир 1,5 жыл болуп калды го дейм үстүнөн. Үстүнөн иштелгенге 1,5 жылдан бери. Ар жактын опыттарынан эме кылдык, колдондук. Ошо чет мамлекеттердеги, кошуналардыкы, даже ошо Кавказдарга чейин. Ошолордо кайерде кандайдыр. Ошо Алла Таала ыраазы болсо, мынакей жородамылар, ошанажылар ушунун үстүнөн, тапшырманын үстүнөн чыгып, жакшынакай кылып мына баарыңыздарга неме кылды. Экинчиден, эсиңиздерде бар, мына бир 2 жыл болуп, 2,5 жыл, 2ден өтүп калды, мыйзам 18 жашка чейинкиси. 2 жыл болуп калды. 2 жылдан болуп калды. Ол мыйзам кабыл алынган, ошол жерде атайы бизге эскертүүлөр келген. Имамдарыңарга кичине айтып койгула, адашып билбей кыйып алып, анан кийин иш козголуп, камалып кетпесин. Менде себеп дегенде бул мыйзам күчүнө киргенден кийин баардыгы жарыя болуп күчүнө кирген. Мына жерде кийин анан ыйлактап неме кылса биз эч нерсе кыла албайбыз депчи. Аны дагы расмий сиздерге жарыя жеткен. Биз атайы буйрук иретинде силерге казыларга, аны силерге жеткирген болуш керек. Баарыңыздарга кабарыңыздар болуш керек бул боюнчачы. Эми кандай болбосун, урматтуу имамдар, Алла ыраазы болсун. Мына ушундай фитнанын доорунда замандашпыз, чогуу иштеп атабыз. Бир мисалы намаздыкы өзүнчө бир чоң жоопкерчилик. Орозо болсо чоң жоопкерчилик. Ажылык болсо чоң жоопкерчилик. Мына фитр садака дагы топтоп неме кылып атабыз. Бул да чоң жоопкерчилик. Диний кызматтар. Bundan başka adep, ahlak, anan keyin bir dinimizin dagı bir çoğun butagı bu nike de. Bu dagı misali oşal janaza, nike, bul imamların tüzdön tüz. En algaçkı, manilүү жоопкерчиликтери деп айтсак болот да. Бул иншалла маркумду жакшынакай кылып, узатып, азыр мына исрапкерчиликке каршы күрөшүп дегендей, кой тияк бияктап неме кылып эле шариятыбыз кандай көрсөткөн болсо, ошондой тактыктуу узатайлы. Аны жууган маселеси болобу, көмгөн маселеси болобу, хатым Кураны болобу, жаназасы болобу, мурасы болобу, ашы болобу, булардын баардыгын эртеби кеч азыр мына жанданып атат.
мурасқа шарият боюнча мурасты кандай бөлүш керек деп суроолор келип атат. Міне 2 баласы бар эле, 3 кызы бар эле. Булар эмне кылат депчи. Бунун бардыгына алхамдулилля бул мынанча мүлкү бар мындай деп азыр барды жандарып атат. Мурда намазды эле, бул фарз эле, бул важип эле, сажда сах барбы жокпу деген суроолор болсо, азыр жок. Азыр мураскорлук боюнча, экономика боюнча, азыр карап туруп көп маселелер. Ушу никенин укуктары боюнча буга бизге өтө көп суроолор келди. Кээде ушу биздин кыргызстандык кызды Казакстандык бала үйлөнүп, ортодо маселелер болот деген. Яғни буларга ким болду, ким экен? Ошондой эле чет мамлекетке чыгып аткандардан, нике кыйып аткандар, бизден тияктан алып келгендерден келип ызыч жакшы жашап кеткенде проблема болбойт. Жамандык да чыгат да. Мынандай болду, тигиндей болду деп, муфтиятка катар-катар келишет. Ошондон улам мына тактыкка эгерде сиздин аймагыңызда, мечитиңиздин тегерегиңизде болсо, сиз бардыгын билесиз. Бул менен бунун башы кошулган, бул менен мындай болгон. Идда маселеси бар, талак бергенден кийин. Кээ бирлер карап туруп, экинчи күйөөгө чыгып атканда иддасын өткөрбөй чыгып атат. Нике болобу болбойбу? Каягына? Иддасын өткөрбөй туруп. Бул жерде бардыгын суралга алынат. Турмушка мурда чыкканбы, чыккан эмеспи? Чыккан болсо, мурунку күйөөсүнөн талак алган эмеспи? Алган болсо, иддасы өттүбү, өткөн эмеспи? Бул бардыгыбыз ошо шариаттын эмеси да. Китептерибизде кандай буларга? Ошондуктан мынауга бир маани берсек, Кудай кааласа мына бисмилла деген ушул жерден башталып атат, Кыргызстан боюнча Кудай кааласа мына атайы буга иншалла Кудайым буйрса өзүнүн басынан эле бул жерде бир сом табайын деген максат эмес. Кудай кааласа силердин өзүңүздөргө неме болот. Ушуга жакшынакай бир кандай десем мындай олуттуу назар менен ишти алып барсак, Кудай кааласа жакшы пайда болот да туугандар. Мааниси өтө зар, зарылчылыгы бар, маанилиги бар. Ушуну биз жакшынакай неме кылсак, мүмкүн эртеге мынакей мамлекетибизде карап туруп буну колдоп бир жагынан, каттоо журналы жөндөн эле ойлой эле чыгарып койгон маселе эмес. Өтө көп проблеманын үстүнөн, өтө көп зарылчылыктын үстүнөн даябай такшалып текшерилип, алымдар кеңешине дагы, ал жагына да алып чыгарылып, алар дагы бир сыйра карап, бардыгы окуп, алымча кошумчасын берип, да сунуштарын айтып, андан кийин биз дагы муфтиятта кайра бир 2-3-4 жолу кайра талкуулап, мына жерде кошсак кандай, бул жерде алсак кандай деп атып, анан акырында чыккан эме. Бул деле эми мисалы эми катадан таптаза эмес. Мүмкүн азыр мисалы иштеп турсак, 1 жылдын ичинде кыйла дагы бир иншалла сиздердин тарабыңыздардан бир кошумча пункттар кирип калышы мүмкүн. Ашыкча пункттар алынып калышы мүмкүн. Ошондой эле бир Кур'аны китеп гана ол бардык катадан таза. Калган инсандын бир немеси биз дагы ушул максатта ушу кичине аз-маз болсо дагы биздин Кыргызстаныбыздагы баш кошкондордун бир жооптуу болуп. Себеп деген азыр көбүнчө мындай да болуп калып атат. Анча-мынчаңыздар машаалла. Баш кошордон мурда нике кыярдан мурда жакшынакай түшүндүрөсүңөр. Баш кошордон мурда экөөнү жакшынакай отургузуп, сенин моюңда милдеттер мына, сенин моюңда милдеттер мына, шарият боюнча мындай, Кудайдан коркуп жашагыла, ошондо бактылуу болосуңар, урпактуу болгула, мындай, тилиңерден эч качан талак деген болбосун, гусулдун маселеси мындай, мусулман адеп ахлагы мындай болот. Бул Алла Таалам берген силерге чоң неемат, бул үй бүлөлүк деп кыскасы бул жерде кичине шилтемелер берилген. Ошолордун бардыгын иншалла жакшы эске алып, анан биз мынаны жазып атканда мындай да адам, билесиздерби? Экөөбүз жөн эле мамиле кылсак, мейли инсанбыз да. Бирок иншалла карап өскөндө мына кичине акча берип атам, же алып атам, мында мен өрүк ала турган болдум, качан ала турган болдум. Жазып койсокчу, мен дагы жооптууну сезип турам, бул дагы жоопту сезип турат. Эмне үчүн? Эртеге ылдыйда болгондо да шайтан бизди аралай албайт. Эмне үчүн? Жазылган депчи. Туурабы? Мисалы, кандай мамиле болбосун, жазылган боюнчачы, бул шарият жөнөкөй айтпаптыр да. Ким менен гана ишеничтүү болбосун. Өкүм берген фактубу жазгыла. Эгерде бир немелер отурган болсо, тем более мыналарды кичине экөөнү көз алдында карап туруп, сенин атың ким? Фамилияң ким? Мындай милдет. Түшүндүңбү? Сеники кандай? Бул жерден мүмкүн алдайын деп аткан ниетинде дагы эме болуп калышы мүмкүн. Жок, мен иддам бүтө эле келе дешим мүмкүн. Жоксо мен күйөөм талак берди, бербеди, мындай эле айтып койду да, мен аныктайынчы деп аркага кайтып калышы мүмкүн. Түшүнөсүңөр да? Бизде ушундай маселелер болгон. Бирөө талак берип эле экинчи эмеге тийип кетип, ал болсо аял алып алып, анан эки күйөөсү талашып, бул менин аялым талак берген эмесминсе, мына менин аялым мага мен нике менен кыйып алганмын деп. Бул жерде ким кылган? Ошол аял өзү алдаган да.
Мына окшогон көп маселелер бар тугандар. Ушулардын бардыгын иреттегенге, шариятыбыздын таза жол жобосун нике боюнча буну улантып, кийинки муундарга жакшы өткөргөнгө тугандар, атай ушу нике каттоо журналы иштелип чыкты. Азыр дагы кенен дагы майда чүйдөлөрүн Раушан ажы менен Жора дамыналар иншалла түшүндүрүп берет. Алла таалам баарыңыздарга ийгилик, баарыңыздардын колуңуздарга береке берсин. Ушу иншалла Кудай кааласа элдештире бериңиздер, элдерди баш кошо бериңиздер, коштура бериңиздер дегендей,